Шүрпөлөрүн колдоруна кармап, эне деген статуска дагы бир жолу ээ болгон айымдардын маанайы жогору. Кучактолоо гүл, ананда белектерин көтөргөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шаардагы төрөтканага барып, мындагы жаңыдан көз жарган айымдарды куттукташты. Балыкчы шаарынын мэрине чоң рахмат ушинтип энелер күнүн куттуктап келгенине. Бул медайымдарга да чоң рахмат, ден соолук каалайм баарыңарга, ишиңерге ийгилик. Мени аман алып калгандарына чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Эне баланын өмүрүн сактап калуу үчүн жанырып эмгек кылган дарыгерлер жыл башынан бери 150ден ашуун ымыркай төрөлүп, анын ичинен 5 бар экенин кубануу менен белгилешти. Төрөттү кабыл алууда жана эне баланын саламаттыгын чыңдоодо кыйла эмгек жумшап келерин төрөтканадагы айымдар белгилеп өтүштү. Ар бир эне төрөгөндө ушунчалык кыйынчылык менен, оорчулук менен ар кандай деген өөрчүлгөн убакыттар болот. Ошолорго карабастан өздөрүнүн эмгектерин эң үзүрлүү кылып арнап иштеп жатышат. Башка мэрия аппараттарына абдан ыраазычылык билдирип кетет элем. Ар жылы май айында белгиленип келүүчү энелер күнү Балыкчы шаарында дагы уюштурулуп, бир катар баатыр энелерге наамдар ыйгарылды. Кала башчысы башында турган бийлик өкүлдөрү энелерге таазим кылып, майрам уюшкандыкты өткөрүлдү. Жанара Сагындыкова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары.